Кыргызстандын майыптар коомунун төрагасы Шүкүрбек Кучкачевдин айтымында учурда Бишкек шаарында коом тарабынан негизделип майыптарды иш менен камсыз кылуу аракетинде бир катар чакан ишканалар жана цехтер ачылган. Ал жакта 50дөн ашуун майыптыгы бар адамдар иштешет. Өзүмө окшогон тактырлаш адамдарды чогултуп, кичинеден ишкана ачканбыз. Бирөөнүн подвалында иштеп жүрдүк, арендага, бирөөнүн гаражында. Мына акырындан жүрүп, мына чоң ишкана ачтык. Бизде пластиковый окон, эшик терезе чыгарган цехтерибиз бар, мебельный цехтерибиз бар, сварочный цехтерибиз бар, швейный цех, көп нерсе жасайбыз да биз ада. Шүкүрбек Кучкачев майыптыгы бар адамдардын таң эрте үйдөн чыгып жумушка келип, кечкисин кайрадан үйлөрүнө жетүүсү үчүн бир топ татаалдыктардын жаралганын айтты. Андыктан жумушчулардын транспорт маселесин чечүү үчүн ал эл аралык донорлорго кайрылып, Жамиля деп аталган долбоордун үстүндө тынымсыз иштеп келген. Уна жокто уже бирөөбүз таксиге түшөбүз, бирөөбүз эптеп урушуп, автобуска түшүп тетиги тоолук болосун жөө келчелик. Мына эми концерттерге, Ысык көлгө, тиги Сары Желекке барып турабыз. Мына эми өзүбүз, мына мен коляска менен кирип кетип калам. Бул немецтик посольствого 2 жыл мурда проект жазгам. Ана мени 19-жылы Германияга чакырышты. Анан барып ошол жерден эметип келдим. Сүйлөшүп, тактап, анан ошол пандемиядан 20-жылы тапшырылмак болбой калды да. Анан быйыл ишке ашып атат. Жакшы. Шүкүрбек Кучкачевдин эмгегинин акыбети кайтып, республикалык майыптар коому бүгүн атайын керектүү жабдуулар менен камсыздалган автотранспортко ээ болушту. Унааны Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тапшырып, иш-чара элчиликтин өкүлдөрү, Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин катышуусунда өттү. Dieses Projekt zu unterstützen und diesen Bus anzuschaffen. Очень важно, что наряду с законотворческой деятельностью активным остается гражданское общество. И в этом смысле мы приветствуем, конечно, инициативу Союза Джамиля, который обратился к нам с заявкой на финансирование такой помощи для людей с ограниченными возможностями, как оборудованный пандусом автобус, на который мы смогли выделить посольству 20 тысяч евро, что соответствует почти 2 миллионам сом кыргызских, для того, чтобы сегодня эта возможность улучшения передвижения действительно стала реальностью. Жамиля долбоору кандайча ишке ашкандыгы тууралуу кыскача айта кетсек, 2018-жылы Кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен Германиянын Бундестагынын депутаты Андре Хан Кыргызстанга 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көрүүгө келген. Сапарынын алкагында ал республикалык майыптар коомунун төрагасы Шүкүрбек Кучкачев менен жолугуп, коомдун аткарган иштери, коом тарабынан ачылган кичи ишканаларда иштеген майыптардын шаар ичинде жүрүүсү жана жумушка келип кетүүлөрүндөгү татаалдыктар тууралуу маалымат алган. Сүйлөшүүлөрдөн кийин майыптарды атайы унаа менен камсыздоо идеясы пайда болгон. Ал эми долбоор эмне себептен Жамиля деп аталып калганын коомдун төрагасы төмөндөгүчө түшүндүрдү. Булар мага чалышты. Давайте эгер Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Жамиля деп ат коелу. Мына проекттин аты Жамиля болду. Жамиля деп ат койдук. Майыптыгы бар болсо дагы иштөөгө жогорку ынтызарлык көрсөткөн жарандарыбыздын аракеттери албетте бийик мактоолорго арзыйт. Ал эми Жамиля долбоору кыймыл мүмкүнчүлүктөрүнөн чектелген жарандарыбыз үчүн тоскоолдуксуз чөйрөнү түзүүгө маанилүү шарт түздү десек болот. Өлкөдө учурда 10 миңдеген майып жарандарыбыз бар. Алар үчүн күнүмдүк жашоодогу бардык шарттарды түзүп берүү албетте мамлекеттин алдындагы чоң жоопкерчилик экенин эске салгыбыз келет.